Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз. Ар бир элдин өзүнүн диваны болгон. Орусиянын диваны Дума болгон. Украиндардын диваны Рада болгон. Казактардын диваны Мажилис болгон. Ал эми кыргыз элинин диваны бул курултай болгон. Диван деген сөз бул жыйын деген сөздү билдирет. Ал эми сиздер менен диван аттуу автордук көрсөтүүсү аны мен Куттумидин Базаркулов алып барам. Ал эми биздин диванда мамлекеттик жана коомдук ишмер, ошондой эле ыкчам мамлекеттик иштерге катышкан айым Динара Ашырокунова эжекебиз. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Эми мен бир сөздөн баштагым келет да, ушул мамлекеттик коомдук иштерлерге катышкан аял заты бул эркектей көрүнүп калат экен да. Анысы кандай, мен бир мейримдүүлүк, бир суроодон мен сиз менен баштагым келип атат да. Мына өзүңүздүн ушул апаңыз жөнүндө айта кетсеңиз. Ушул кандай сөздөрүн эстейсиз, кандай тарбия берген апаңыз? Менин атам өтүп кеткен 2 жыл болду. Апам мен менен жашайт. Зинаида Касымова, өзү нарындан өскөн, согуш убагында чоңойгон. Атасы репрессияда болгон. Мен мамам ошол мугалим болуп окуп, Жемпет анда жаңы ошо Жемпетте эң биринчи ошо студенттери болуп, Жемпетти бүтүп, өзү өмүр бою мугалим болуп, анан пенсияга чыккан. Азыр ошо мага жардам берет, балдарымды карашат, мен да карайм. Эң негизги ошо тарбиясы, албетте менин апам мени дайыма колдоп жүргөнү. Дайыма колдочу. Эч качан мага туура эмес жасап атасың деп эми баягы жумшак айтчу, бирок эч качан катуу ушинтип бир терс нерселерди айткан жок. Ушундай мээримдүү менин апам. Ошондуктан мен ойлойм, мындай биздин апабыз, биз 7 баланын апасы, ошондуктан аябай мээримдүү биздин апабыз. Умайенидей көрөбүз, анткени өзү баягы ар кандай биз ушундай ооруганда дагы өзү карап, докторлорун да жакшы карап, өзү дайыма эле ошо дарылачы да бизди. Анан эң негизги азыр баягы азаттыкты пенсияга чыкканда бүт баары отуруп алып эле баягы радио, телевидение угуп калат экен да, көрүп калат экен. Ошолордон көрүп, көбүнчөсү мен өзүм билбей калган, көрбөй калган ошондой саясий окуялар кандай, ким кандай сүйлөгөнүн ошонун баарын мага келип айтып берет. Мен келгенде айтып берет. Анан өзүнүн кеңешинде айтат, кээ бирде өзүнүн оюн. Азыр аябай саясатка көп көңүл бурат. Ошол анан эң негизги азыр менин апам бир жанагы кантип айтсам, феминистке айланып, баягы аялдарды колдош керек. Аялдар ошол келип Кыргызстанда саясатты да оңдойт, биздин элдин да турмушун оңдойт. Анткени аялдар мээримдүү, мындай кечиримдүү деп ошентип айтат да. Ошондой менин апам. Негизи ушул эне жөнүндө сөз болуп калганда, мен бир сөздү айтам да постоянно. Эне дайыма балакетиңди алайын деп эркелетет. То есть баласынын күнөөсүн дайыма өзүнө алайын. И ошондой эле алдыңа кетейин дейт. То есть баласынан биринчи алдын ала өзүн керек болсо ажалга байлап, дайыма ушуну айтып турат да бул эне боюнча. Эми бүгүнкү жагдай, жаңы жагдайлар боюнча мамлекетте болуп аткан эмеге өтсөк да, мына шайлоо өттү. Сиздин оюңуз боюнча шайлоо кандай өттү? Эми шайлоо биз баарыбыз күткөндөй эле өттү. Негизи мындай да, бизде көбүнчө адамдар шайлоо күнүн эле көрөт да, шайлоо күнү. Шайлоо күнү бул баягы шайлоонун алдындагы үгүт иши, теңсиздик кандай, ошол атаандашуу кандай болгону ошонун баарынан түзүлөт добуш берүү күнү. Ошондуктан баягы айтып атпайбы, добуш берүү күнү эч ким эч кандай бурмалоо жасаган жок, баары жакшы өттү деп. Ал туура.
Бирок ошого чейин бардык талапкерлерге тең шарт түзүлдүбү? Бардык талапкерлерге тең мамиле жасалдыбы? Мамлекеттин атынан, өкмөттүн атынан болобу же кимден ушул шарт түзгөн жанагы мамлекеттик органдардан. Ошол анан кийин бардыкы ошондой финансовый же кандай болсо дагы ошондой теңдик болдубу? Дебаттарга баары катыша алдыбы? Дебат кандай болду? Ар биринин талапкердигин оюн, программасын айттыра алдыбы? Же башка суроолорго буруп койдубу деген ошолордун баарынан анан кийин ошондой түзүлөт. Ошондуктан бул жерде албетте биз баарыбыз түшүнүп аттык, Садыр Жапаров чоң фаворит болду, ага аябай көп колдоо болду, Мамытов, Ташиевтер болгон бир колдоолор болду да. Ошондуктан бул жерде ошондой бир кандай административдик ресурс болду. Административдик ресурс болду. Анткени административдик ресурс дайыма бул жерде административдик ресурс бизди иллюстрация кылбасын, коррумпированный системада бизди ушинтип иллюстрация жасап ийбесин деген ошондой өзүлөрү эле сурабаса дагы кызмат жасаганга даяр болуп калган. Ошон үчүн ошентип буга дагы Садыр Жапаровго дагы азыркы система ошо көнүп калган. Өзү эле кызмат жасай берет, баягы күн карама, баягы бүт ушундай ар бир эмесине ошо бүт шартын түзүп, мени көрө калса, мен ошо кызматтан кетирбесе деген ошондой болуп калды да. Бул ошо шайлоо боюнча мына бүгүнкү күндө ошол шайлоочулардын, негизги шайлоочулардын 30% катышып, башкача айтканда 37% катышып, анын 20-дан ашык пайызы Садыр Жапаровду шайлады. Бул эмнеден кабар берет? Бул негизи мындай да, эгерде шайлоочулар аябай көп мындай багы 50%-тан ашык катышып, анан колдоо көргөзсө, ошончо жанагы шайланган адамдын легитимдүүлүгү да туруктуу болот да, күчтүү болот. Азыраак болсо легитимдүүлүгү дагы төмөн болот. Бул жерде ошондой 1/3 катышты, 1/3-түн жарымынан кичине көбүрөгү колдоду. Ошондо бул жерде Садыр Жапаровдун багыл легитимдүүлүгү кичине мындай анча мындай күчтүү эмес. Бул эмне үчүн? Мен ойлойм, биринчиден эл саясаттан чарчады. Экинчиден ишенбей да калды. Ушулар келип убада берген менен кандай бир ушунун баарын ишке ашырып, чын эле мен үчүн жан күйгөн адамдар болобу деп эл ишенбейт. Андан дагы баягы шайлоо болуп кетип, баягы андан да чарчап, анан референдумда кошулуп, референдумга каршы көп топтор да болбоду, саясатчылар да болду, коомчулук дагы каршы болду, анткени убактысыз, анан кийин баягы процедуралардын баарын бузуп эле өткөзүп аткан. Ошонун баарын тең алар деле көрүп угуп, анан кийин бул деле ошо туура эмес болуп атат го деген ошондой бир ой жаратат. Анан сөзсүз карашыбыз керек, бизде ар бир шайлоо деген өз мөөнөтүндө өтүп жүргөн. Бул мөөнөтсүз шайлоо болуп, бул баягы кышында өтүп атат да. Бизде дайыма шайлоолор күзүндө өткөн. Баягы жылуу убагында эл ошо барып, катышкан, баягы активдүү болуп жүргөндө. Азыр аябай суукта дагы мөөнөтсүз болуп аткан үчүн ошол жерде дагы көп ушундай өзүнүн эмесин таасирин берет да. Ошондуктан ушунун баары тең чогуу. Эми ар кандай айтып атат да, мынакей ошо шайлоочулар дагы азыр бөлүнүп калгандай. Ошо бийликке ишенбегендер өзүнчө бир топ, элита, интеллигенция өзүнчө топ. Эми биз элита десек, баягы депутаттар эмес, ошо интеллигенцияны дейли да. Андан кийин азыр жаңы термин пайда болду, фанаттар деген. Көбүнчө кимдер шайлады президентти? Фанаттар. Мындай болбоду, бизде азыр интернет технология келгенден бери бизде жаңы технологиялар пайда болбоду. Анын ичинде саясат технологиялар да, анын ичинде могу жанагы социалдык тармактар болуп атпайбы? Соцсеть, Facebook, интернет, жанагы Instagram, WhatsApp деген аябай көп болуп, Telegram каналдар түзүлүп калды. Ошол жерде баягы үгүттү оңоюраак
жүргүзүү болду да. Анткени массалык маалымат каражаттарга мисалы расмий түрүндө төлөш керек, тигиндей болуш керек. Бул аябай оор, мунун баары бюрократия, мунун баарына деген көбүнчөсү даяр эмес, билбейт, кээ бирде ката кетирет, анан ошондой жүдөбөйүн деп көбүнчөсү баягы интернетке кеткен. Ошондуктан көбүнчөсү ошол эң көп таасир берген азыр ошол соц тармактар болуп атат да. Анан ошо соц тармактарда уже топ түзүлүп, Садыр Жапаров үчүн, башка үчүн деген ошондой топтор көп болуп атпайбы? Анан мен мисалы ишенем жанагы маалыматтарга, журналисттер атайын изилдөө жасап, Садыр Жапаров деген ошол даярданып бир нече 20дан ашыкпы ушундай топтор түзүлгөн, уже буга чейин 1 жылдан бери иштеп аткан. Ошонун баары тең бир кезде эле ушундай саясий шарт түзүлүп калганда ошону пайдаланып мобилизация болушту да. Ошондой болду. Эми сиз азыр кайсы башкарууну колдойсуз? Президенттик, анан парламенттик, дегизи экөөнүн айырмайсыз да? Мен парламенттик башкарууну колдойм. Мен президенттикке каршымын. 30 жылдан бери бизде президенттик башкаруу болуп атат. Албетте 2010-жылы биз деген парламенттик башкарууга колдогонбуз, бирок конституцияда кичине ашыкча президентке ГКНБ, прокуратура ушундай эң мондай карательный, эң негизги мындай коркуткан камчыны калтырып коюп турбуз. Ошол камчы менен бул парламенттин баягы күчүн алып алды, бийлигин да тартып алды. Баарын макул кылып, жана коррупция менен күрөшөм деп ар бирине иш козгоп, ошентип жанагы парламенттик демократиянын өнүгүүсүнө бир кандай балта чапкандай эле болду. Ошондуктан бул жерде азыр айтып атканда парламенттик демократияны көрдүк, бизге жарабайт экен дегенге мен макул эмесмин. Биз мына кыргыздар баягы илгериден бери эле эч качан бир хан болгон эмес. Андайга көнгөн да жок. Биз деген саясий атаандашууну уже билип алганбыз. Бизге жаккан ал саясий атаандашуу. Муну эч жака биз уже жогото албайбыз, кетире албайбыз. Бул саясий атаандашуу только ошол парламенттик башкаруу менен бир консенсуска алып келгенге ошондой түзүш керек да. Анткени эгерде биз көрүп атпайбызбы? Канча мына бизде Акаев, Бакиев, Атамбаев болду. Жалгыз ушу Атамбаев эле өзүнүн мөөнөтү отурду, бирок азыр түрмөдө отуруп калды. Бул жерде эгерде оппозиция бийликке келбесе, же парламентте отурбаса, ал сөзсүз көчөдө ошол ар кандай эмелерди, протесттерди уюштурат. Бул биз баарыбыз тең өзүбүздүн башыбыздан өткөзгөнбүз. Баарыбыз тең кадимкидей мына күбө болгонбуз. Ошондуктан бул жерде оппозиция деген келип парламентте отуруш керек. Аны үчүн бул деген пропорционалдык партия катары, баягы бирден адам эмес, партия катары келип ошол парламентке көбүрөөк. Анан дагы эл аралык эксперттер, жанагы Гай Каркасон деген бар экен, ал ошо конституция боюнча аябай чоң эксперт экен дүйнө жүзүндө. Ошол айткан 186 өлкөнү изилдеп президенттик, парламенттик айтты. Парламенттик демократия мындай эч качан президенттик системаны колдобогула деп. Анткени дайыма президенттик система диктатурага алып келет экен. Мына көбүнчөсүндө Американы карабагыла, Америка менен салыштырбагыла, анткени Америкада аябай күчтүү сот түзүлгөн, көз карандысыз. Анан Конгресс, Сенат түзүлгөн. Алар бири-бирине барабар, тең. Мындай баягы система сдержек противовес деп коет го, ошол теңдик алардыкы аябай күчтүү. Ошондуктан ал менен салышы. Бирок калган байкаган президенттик системанын баары тең бара-баратып диктатурага алып келген. Парламенттик башкарууда ВВП, анан экономика өнүгөт экен. Анткени баягы атаандашуу болуп, бизнес дагы мындай өзүн инвестор баягы атаандашуу бул мыйзамдуулукту күчөтөт экен. Мыйзамдуулук болгондон кийин инвестор келет экен. Бизнес жакшы өнүгөт экен. Ошонун баары келип, анан бюджетке түшөт экен. Ошентип, ошонун баарын тең мисал келтирген. Ошондуктан мен ойлойм, биз деген парламенттик, чыныгы парламенттик башкарууну ушу көрө элекпиз. Биз деген парламенттик башкаруунун бир аябай
кантип айтсам, бир кичинекей жерин эле көрдүк. Калганы болсо бизге деген аябай мындай бурмалап берип көрсөтүп койду да. Бурмалап көрсөтүп койду. Ошон үчүн биз баягы бурмаланган кыйшык күзгүнү көрүп алып, бизге жарашпайт экен деп атабыз. Жок, биз чынында парламенттик башкарууну ошо башыбыздан өткөзө элекпиз. Эми жана мен сөзүмдө айтып кеттим курултай боюнча. Эми бул парламентаризм деген бул кеңеш. Ооба. Башкача айтканда, канча бир нече тургандан ошо бийлик бутактары кеңешип, анан бармаган кесет деген сыяктуу да, кыргызча айтканда. Анан бул курултайизм деле. Бул деле парламентаризм эмеспи негизи? Парламентаризм. Бирок азыр түшүнбөй, курултайды ошо президенттин ичине киргизип, анан биз сурап турабыз деп атат. Да, башкача айтканда, Буну мындайда бизде Монголияны карайлыкчы. Батышты карабайлы болук. Монголияны карайлык. Монголия эки чоң империянын ортосунда турат. Кытай, Россия. Монголия парламенттик демократия тандаган. Алардын парламенти хурал. Хурал деп аталат. Ал хуралда 200дөн ашык депутаттар отурат. Анан алар баягы бир кандай чечимдер кабыл аларда өздөрүнүн шайлоочуларын чакырып алып, чоң баягы коомдук угуу өткөзүшөт. Аябай бир маанилүү суроолор боюнча парламентине алып келип, парламентине любой кире берет. Ошондой да, ошо хурал. Бизде негизи жогорку кеңеш деп, мына биз азыр баарыбыз өзүбүз да түшүнүп атпайбызбы? Баягы Верховный Совет, Советский Союздан калган бир форманы алып, анын атын кыргызча которуп эле коюп койдук. Анан баягы советский катары кылып атабыз да. Анан баягы парламент өзүнчө уже өнүгүп, уже түшүнүп атат. Булар уже курултай. Негизи азыр биз парламентти бардык өлкөлөр СНГде өзүнүн парламенттерин өз аты менен уже аташкан. Биз эле калганбыз. Биз которуп эле койгонбуз да. Биз институт катары негизи азыр улуу курултай болобу же жогорку курултай болобу, биз ошентип кеңешти азыр өзгөртүшүбүз керек. Анткени курултай деген бул эмне? Бул деген ар өкүлчүлүк баягы бир институт. Анан курултайды болсо өз убагында Советский Союзда дагы, өз убагында дагы баягы представительдер советский форма кылып дискредитация кылып койгондо баягы элдерди чогултуп эле өзүнүн бир чечимин кабыл алдырып, аларга колдотуруп коюп эле, анан кийин баягы жоопкерчиликти ошолордун башына илип койчу да. Мен чечкен жокмун. Курултай чечти, бирок бүт чечимни өзүнүн чечими, өзүнүн кызыкчылыгы менен чогулткан. Ошондуктан биз азыр деген ушул курултайды жакшы билип, мындай, эгерде биз чын эле курултай десек, биз деген жогорку кеңешти курултай дешибиз керек. Президенттин алдында курулган эмени кеңеш деп коюшубуз керек. Пожалуйста, кеңеше берсин. Бирок курултайлар эмне үчүн өткөзүлчү? Курултайлар деген мурда технология жок, байланыш жок. Анан кийин ар бир урук кландардан сөзсүз бир өкүл келип, ошо менен кеңешип, хан жок болчу да. Ошон үчүн баары тең чогуу кеңешип, бир эрежелерди түзүп, ошентип алып сүйлөшүп алышчу, сүйлөшүм түзүшчү. Анан чогуу ошол эрежелерди сакташчу. Азыр ошол бизде ошонун ролун парламент ойноп атат да. Ошон үчүн ошол парламент эле курултай катары көрүш керек. Биз болсо бул азыр парламентти алып салып, баягы процедурасы жок, жанагы 1000 адамды кантип тандайт? Ал кимдин өкүлү? Эмне үчүн ал? Почему мен эмес? Деп ар бир жаран деле аны сурайт да. Анан аларды бир күнгө чакырып, алар эчтекени окубаса деле, анан бир экөөнү сүйлөттүрүп коет. Каршы сүйлөттүрөбү же жакшы сүйлөттүрөбү, анан сүйлөп атышат деп эле баягы бир аябай көрсөтмө катары, спектакль катары болуп калат да. Ошондуктан мен билем кимдер колдоп атканы. Колдоп атканы бизде Бекназаров, эмне үчүн колдоп атат? Бул аксакалдар ушул мамлекеттин бюджетинен кеткиси келбей атат да. Булар деген баягы ушу мамлекет саясатта дайыма көрүнүп жүргөн, эми пенсияга кетпей, ушу пенсияда дагы ушул мамлекеттин бирдемесинде отуруп алып, ушул жерде бир мындай значимый болуп, бир кандай баалуу бир эмелерди, почетный бирдемелерди алгысы келет. Бул туура эмес. Мисалы, курултай бул жаштар үчүн эмес. Жаштар деген кеңешке барыш керек, жогорку кеңеш, азыр парламентке барыш керек.
атаандашып ошол жерде ошолор чечим кабыл алыш керек, мыйзам кабыл алыш керек жаштар. А биз болсо азыр жаңы конституция болсо биз деген азыр ошол жаштарга азыр кесип атабыз жолунчу. Анткени эгерде биз одномандатныйга өтсөк, жаштар бара албайт. Аяка деген акчалуу байлар барат. Кайра тетириштелип калды. Тетириштелип, квоталар азаят, квота уже жок болот. Мурда деген биз жаштарды киргизгиле, аялдарды киргизгиле, жанагы башка улуттардан киргизгиле деп бир атайын эмелер бар болчу да, эрежелер. Сөзсүз аларды сакташ керек болчу. Азыр кандай болот? Азыр акчаң барбы? Пожалуйста, одномандатныйдан барып утуп алат, добуштарды сатып алат. Биз аны көргөнбүз, биз андан өткөнбүз. Ошон үчүн биз баратып, анан кийин ошол парламенттик системага келгенбиз да, пропорциональный. Анан эми бул жакпайт деп биз артка кетип атабыз. Биз артка кетпешибиз керек. Биз алдыга кадам жасап, ошону кантип, ошону бир жакшыраак жасаш керек дегенде ошону ойлонушубуз керек да. Азыр дагы ушундай тармактар пайда болду. Эгерде баш мыйзам алмашкандан кийин азыркы президент бул азыркы баш мыйзам менен шайланды. Ал эми кийинки президент, башкача айтканда, кийинки баш мыйзам менен шайланыш керек деген сөздөргө. Президенттик шайлоо кайра келип болуп калышы мүмкүнбү? Эгер баш мыйзам кабыл алынып калса. Негизи биз кетип баратабыз. Логика боюнча конституция өзгөрүлгөндөн кийин ал жерде баягы функция, полномочиялар да өзгөрүлөт да. Анан кийин албетте биз деген көргөнбүз да, биринчи 2010-жылы башка жылдарды көргөндө дагы эсибизде. Биз конституцияны өзгөрткөндөн кийин конституцияны сөзсүз президенттик парламенттик шайлоо өткөзчүбүз. Азыр болсо мындай болуп атат. Биз президенттик шайлоону өткөзүп алдык. Эми конституция өзгөрсө, негизи биз кайрадан жаңыдан ошол эрежелер менен президентти шайлашыбыз керек. Шайлашыбыз керек. Анан бул бир суроо. Сиз билесизби, бизде 4-октябрда парламенттик шайлоо өткөн. 5-октябрда жаштардын баары чыгып, эрежелерди мындай өзгөрткүлө, биз ошол бизге жол бергиле деп ошол талап менен чыккан. Анан кое тургула, азыр президенттик шайлоо өткөзүп алалык, анан кийин парламенттик шайлоону да өткөзөбүз деп койгон. Эми агыл парламенттик шайлоону өткөзүш керек да. Жаштар күтүп атат да. А биз азыр деген конституцияны өзгөртсөк, анда биз кайрадан жаңы парламенттик шайлоо өткөзүшүбүз керек. То есть бизде деген 4-октябрдан кийин 20-декабрга борбор шайлоо комиссия, эсиңиздеби, баягы не деп коет, повторный шайлоо жарыялаган. Анан кое тургула деп жылдырып койгон. Ошол повторный шайлоо өтөбү же өтпөбү, жаштар күтүп атат да. Көп партиялар түзгөн, 5 миллиондон баягы күрөсүн берген. Анан кийин аларга айтты, кое тургула, шайлоо дагы болот. Өткөзөбүз. Өтпөй калбады, ошон үчүн дагы өткөзөбүз деп. Эми ошол шайлоо каяка? Аны мынтип түртүп туруп, жок биз конституцияны өзгөртүп туруп, анан кайрадан уже жаңы эрежелер менен кыскартылган парламент, одномандатный, анан тигиндей мындай деген ошондой менен кайрадан жаңы шайлоо болобу? Вот ошол боюнча биз деген ошондой суроолорду беришибиз керек. Бизге эч ким жооп бере элек агачы. Анан эми албетте, эгерде конституция өзгөрүлгөндөн кийин президент дагы ошо жаңы конституция менен негизи шайланыш керек, логика боюнча. Анан биздин тарыхта дагы ошондой болгон. Биринчи, вот 2010-жылы менин эсимде, биринчи референдум өткөзүп туруп, анан кийин парламенттик президенттик шайлоо өткөзгөнбүз биз жаңы конституция менен. Эми соттор боюнча сүйлөсөк, мына бүгүнкү күндө биринин аркасынан бири ошол байып кетүү берене деген пайда болду. Анан бүгүнкү күндө ошол сотторду кармап атат. Ошолордун баардыгын отуруп атат, мисалы сотторду. Эми бирөөсү гана отурду, калгандарын отургузабыз деп атышат да. Ошол соттордун кармоо боюнча жана байып кетүү боюнча, үйлөрүн, эмелердин баарын текшерүү боюнча, андай болсо баарын текшериш керек го, кандай ошо оюңуз? Мен оюмча, мен ошо таң калам да, эмне үчүн соттон башташты? Эмне үчүн милициядан баштабайт? Мисалы, эмне үчүн Финполдон баштабайт? Прокурорлордон эмне үчүн баштабайт? Анткени сот системасы бул үчүнчү бийликтин үчүнчү бутагы. Бизде азыр парламент, президент, өкмөт, Садыр Жапаровдун колуна алардын ошонун жанындагы адамдарга тийди. Сот система эле калган.
ошол сот системаны алыш керек. Бул үчүнчү бийликтин бутагы. Анан ошондуктан мен ойлойм, ошон үчүн соттордон баштады. Негизи жалгыз соттордон баштабаш керек. Бул жерде баары тең, сот деген жалгыз багы чечим кабыл алган менен, ал жерде прокуратура, ГКНБдеги жанагы тергөөчүлөр, ошонун баарын тең чогуу караш керек. Чогуу тазалаш керек. Анткени бул жерде жалгыз эле багы сот чечими калбайт. Сот деген көз каранды болуп калган. Ошон үчүн биз көрбөдүкпү канча саясий иштер болгон, канча саясий чечимдер болгон. Алар деген жалгыз сот менен чечилген жок. Алар деген ошо тергөөчү, бийлик ошол жерге киришкен. Ошонун баарын тең чыгарыш керек. Анан кийин только байлык менен эле баарын эметкени, анда прокурорлор да караш керек. Анткени эсиңиздеби, бир 2019-жылдар беле, бир Мамбетов беле, ким эле бир прокурор канча бир 100 миңби доллар деп бирөөдөн алып передача кылам деген ошо менен жоголду. Эмне үчүн аларды казбайт? То есть ошол. Анан сотторду мына мисалы менин коллегаларым, адвокаттар айтып атышат, соттордун баарын отургузган менен мындай бул эчтекеге алып келбейт. Просто уже булар жабыгыраак болот, анан алганда да көбүрөөк алат. Потому что уже баягы коркосуң да, анан корккондон кийин баягы баасы да жогорулайт да. Анан бул жерде деген кайрадан тандоо системасын оңдош керек. Тандоо система кылып, булардын баарын тең жумуштан кетирип, анан тандоо система менен кайра тандаш керек. Ошол ичинде декларация, байлыгы, ошонун баары кантип келди, кандай болду эле деп ошол жерден изилдеш керек. Анан баарын жөн эле баягы коркутуп отургузган менен бул баягы репрессияга айланып кетет. Тандалма репрессия болот. Бирөөнү отургузат, ошол эле учурда жанагы Мухамеджанов дедиби, Мамаджанов бир сотто айтпады, тим эле аябай байлыгы көп экен, бирок отурат го эчтеке болбой эле. Ошондуктан бул жерде мен ойлойм, бул жерде кайрадан тандалма. Бул деген система өзгөрүлө элек. Система биринчи ошо процедураларды, эрежелерди түзүш керек. Тазалагангач, анан тазалаш керек. А бул жерде ошо баягы эле ошолор менен чогуу иштеп, чогуу баягы сот чечимдерди кабыл алган прокурор, тергөөчүлөр эле кайра эле ошол сотторго азыр иш козгоп атышат. Бирок чогуу иштешкен. Ошондуктан бул жерде мындай баягы тандалма бир кандай эмелер болуп атат. Бул жерде прокуратура, тергөөчүлөрдүн системасын дагы бүт полностью караш керек. Алар деле аябай, алардын арасында байлар бар, толтура. Бай дегенде баягы туура эмес, баягы коррупционерлер көп да. Бай эмес, коррупционерлер деп коет. Мамлекеттик кызматкерлерде ошол байып кетүү боюнча беренесин козгон баарын текшериш керек. Көпчүлүк эле ошол мамлекеттик кызматта иштеп анан байыгандар. Бүт баарын текшериш керек. Анан айлыгы менен үйүн салыштырса эле ошол үйүнөн эле көп нерсе чыгып калат. Анда жеке эле ушулар эмес, анда баары кетиш керек. Эми кийинки жемкорлук боюнча суроо берип атам да, мынакей ошол жемкорлук болсо, ошол эле жанагы Райым Атраимовду камады. 2 миллиард сом төгүп койсо ал кутулуп кетет дегендей кылып атышат. Ким жемкор, жем кайра төгүп койсо кутулуп кетиш керекпи, же болбосо ал кесилиш керекпи, сиздин оюңуз боюнча? Ошол процессте кандай баа бердиңиз ошол? Негизи Матраимов боюнча ушул жаштар чыгып айтып атып, мен ойлойм ушундай бир өзүнчө резонанс болуп, ошого кичине көңүл бурушуп, анан санкция даже берди. Америка мисалы санкция берди. Мындан кийин Кыргызстан коррупция менен чынында эле күрөшүп атса, анда Матраимовдун ишин чечиши керек. Анан жөн эле баягы 2 миллиардты төгүп койду. Ал 2 миллиардты кантип төктү, качан төктү, кака кетти ал акча? Эчтеке билинбейт да. Биз түшүнгөн жокпуз. Анын 80 миллионун баягы ГКНБге берди. Эмнеге ГКНБге берди? Анан бир кезде эле Ташиев өзү жалгыз чечип койду. Баягы кээ акча төлөй алган жок, үй менен берди, ал үйлөрдү биз ГКНБшиктерге берди. Мына бул коррупция. Бул коррупция. Сен жемкорлукту таптың, бирок сен өзүң точно ошондой эле алып туруп, анын эмесин өзүң эле бөлүп алдың. Ал деген бүт элге жеткен жок. Ал деген сен алып туруп эле тартып алдың да, өзүң бөлүп алдың. Бул деген коррупция менен күрөшүү эмес. Бул деген коррупциянын дагы бир башка бир эмеси да, көргөзмөсү.
Ошондуктан бул жерде баягы талап калган. Матраимов чоң зыян келтирсе, ал боюнча уже изилдөөлөр болгон, Матраимовду кармаган. Значит, макул болду. Значит, тура Матраимов чын эле чоң зыян келтирген. Значит, аны деген баягы соттош керек. Жөн эле баягы келди, акчасын төктү, давайте кечирип коелук, анан алып кайра кетти. Анан баары көрдү да, байысам мен 700 миллион алат экен, анын 2 миллиард сомун төлөп койсом эле, жыргап эле жүрө берет экен деп эле. Бул жерде эч кандай коррупция деген антип чечилбейт. Ал деген баягы коррупция менен күрөшкөн адамдар коррупционер аркылуу байышат. Всё. То есть көбөйөт. Коррупция андан да көбөйөт. Анткени барып туруп любойду коррупционер болуп эле, кел акчаны төлөп кой, мен сени жибербейм. Бул деген жанагы азыркы коррупционный механизмди булар деген мыйзамдаштырып атат да. Биз көрбөдүкпү парламентте ошол экономический жанагы эмне деп койду, амнистия деп коюшту. Булар барып туруп бирөөнү чабат. Анан айтат, биз сага азыр иш козгойбуз. Эгерде аны каалабасаң, акча төгүп кой деп. Анын ал акча кака төгөт, кантип төгөт, кандай болуп атат, ал акча чын эле кимдин чөнтөгүнө түшүп атат. Эч кандай ал жерде коррупцияны деген только жанагы ачыктык менен эле күрөшсө болот да. Көргөзүш керек. 2 миллиард качан түштү? Счетту кайсы счетко түштү? Ал счеттон кака кетти? Ал жерден кака кетти? Билесизби? Мен билбейм, мен көргөн жокмун, көргөзгөн жок. Вот ошол коррупция деп коет. Эгерде анын баарын тең ачык көргөзбөсө, мунун баары тең баягы жөн эле эмне эле деп коет, көздү боеп коет да, чынында эле эч кандай күрөш жок. Булар өзлөрүнө эле бир кандай келип туруп ошол убактылуу болгон үчүн батыраак ошол кайсы жерде дагы акчалар бар экенин ошону тартып алганга балким аракеттенип атат. Биз кайдан билебиз? Бизге деген эчтекени түшүндүргөн жокпу да, көрсөткөн жок. Сиз ошол коррупция боюнча сүйлөшүп атсаңыз, мага эме келип кетти да, ошол Гогольдун 18-кылымда жанагы даярдангыла ревизор келатат деген. Ошондо бир өтүкчүнү ошол помещиктер, ошол купецтер, ошол байлардын баары ошону баягы ревизор деп өтүкчүнү коноктошот. Мына карагырчы, коррупциянын канча бийиктикке чыккан. Ошол кылымды айтканды дагы эле биз кылымдап ошону оңдой албай атабыз да бүгүнкү күндө. Эми парламентаризмди колдогондордун иштери кандай болот? Парламентаризм мындай да, парламенттик башкаруу бул бир, парламентаризм бул өзүнчө бир принцип. Анан кийин парламентаризм даже президенттик башкарууда боло берет. Анткени парламент ар бир өлкөдө бар. Даже президент, хан, ким болбосо дагы парламент бар да. Ошон үчүн парламент менен иштей беришет. Эң негизги ошол парламент ачык, чын эле ошол элдин өкүлү катары иштеп, элге жакыныраак болуш керек. Бизде эмне үчүн парламентке ушундай бир эл мындай баа бербей койду? Анткени бул парламент деген жабынып алып, элге жабык болду. Эл буларга деген мындай жете албай койду да. Потому что келген адамдар эл менен эч качан иштеген да жок. Биз деген 120 депутаттын 20-сын 30-сын билебиз. Калгандары кантип келип алып, баягы акча берип эле келип отуруп, өзүнүн бизнесин жасады. Элге бир да чыккан жок. Буларды биз деген эң башында 6-чакыруу иштеп баштаганда барып айтканбыз. Келгиле биз силерди нарынга алып барабыз, тияка алып барабыз десе, бирөө дагы макул болгон. Коркот, элден коркушат. Ошондуктан ушулар үчүн баягы эл көрүп, пайдасын да көргөн жок. Ошон үчүн баягы мындай жеңил эле берип коюп атат да. Кереги жок бизге парламент депчи. Парламент негизи керек. Парламент бул өкүлчүлүк орган. Парламентке барып, именно депутаттар мыйзамга алат. Ошол жерге барып, сен сырыңды айткандан кийин бул ошону анализдеп, ушул жер, бул жери иштебеген үчүн ушунун шарты түзүлбөй туруптур. Ушул жерди оңдош керек экен. Кайсы мыйзамга алыш керек, кимди контролдош керек деп, ошондой иштеш керек да. Биз ошол жакшы парламенттин ролун жакшы биле албай атабыз.
түшүнө албай атабыз, ошон үчүн иштете албай атабыз. Парламентке, ошол парламентти түшүнгөн, баягы элдин сөзүн сүйлөгөн, элге көрүнгөн татыктуу адамдар келиш керек. Ошондо ошолор деген парламенттин көнүн ачат да. А бизде болсо баягы мынтип эле жөн эле кирип алып эле эч кимге көрүнбөгөн, 6 жылдан бери даже фамилиясын билбеген келип отурду, эмне кылганын билбейбиз кетип калса, албетте биз айтабыз да, кереги жок бизге мындай депутат деп. Ошон үчүн биз деген ошол эрежелерди ошондой түзүш керек. Татыктуулар келгенде кылыш керек да, татыктуулар. Атамбаевдин убагында энпошниктер деген бир термин пайда болду да, өзүнчө бир энпошниктер кашын. Анан мен ошондо бир таң калдым эле, энпошник деп буларды айтканы менен ошол энподон мамлекеттик иштерге да келген акчалар бар. То есть сырттан келген акчалар, донорлор бар. Эми ошол акчалар каяка кетип атат дегенде мен ой кеткенде, мисалы, алардын баягы эсеп чоту жоктой кеткен. То есть мамлекетке келген акчалардан. Мына бүгүнкү күндө деле мамлекетке ошол коронавирус боюнча деле сырттан акча келди да. Бирок ошону мындай эсеп чот жок да. Эми ушуларды кандай кылып эсеп чотун чыгарса болот? Кандай кылып ушулардан алса болот отчетун мамлекеттен? Же буларды мамлекеттик орган кайра өзүн өзү текшергенге мүмкүнчүлүгү жетпейби? Жок, мүмкүнчүлүгү жетет. Негизи бизде конституция жазылган. Булар деген ар бир мамлекеттик орган элдин алдына отчет бериш керек. Жарандарга, шайлоочуларга отчет бериш керек. Анан ошол жерде өкүл орган, парламент аларды келип отчет жак берет да. Бул жерде ошонун баары тең аябай формальный болуп калган да. Келип эле бир баягы цифрларды айтат, анан булар болсо бекиттик, макул, жаман иштедиң, бирок макул канааттандырдык деп эле ушинтип эле чечип коюп атышат. Негизи мунун баары тең анан кийин ГКНБ чыгып алып эле баягы иш козгоп эле, анан эмне болду десе, бул секрет, иш козгогон үчүн муну деген биз ача албайбыз деп эле ушундай бирдемелер боло берет да. Анан биз түшүнбөйбүз. Бирдеме болуп атат, бирок эмне болуп атат? Ушу коррупция болуп атат, түшүнүп атабыз. Негизи эмнеге ошонун баарын тең ачык чыгарбаганы, бул өзү мамлекеттик система ошону түзүп алган. Бул жерге келген адамдар уже коррумпированный болуп калган. Буларга деген канча жагык болсо, булар үчүн жакшы да. Анткени элге келип чыгып эле бирдеме сөздөрдү, кол сөздөрдү айтып коет, бир цифрларды берип коет, анан эл баягы деле унчукпай калат. Ошентип эле анан энпошниктер булар баягы ошонун баарын үйрөнүп, башка өлкөлөрдү көрүп, отчет бериле деген үчүн эле жакчы эмес. Анан кийин ошон үчүн мамлекет өзүнөн көңүлдү алып кетейин деп, баягы элдин баары тең көңүл буруп атат да. Бул мамлекет кантип иштесе, бизди карабагыла. Мына эң негизги врагтар мына энпошниктер, оппозиция деп ошентип көңүл буруп коет да башка жаккачы. Негизи биз деген ошо мамлекетти отчетный кылганды кылышыбыз керек. Ошол эле үйрөнүш керек да, баягы талаптарды коюш керек. Ошол өкмөттүн алдында канча акча түштү? Биз ошондой талаптарды койбодукпу пандемия учурунда? Ошондо баягы вице-премьер-министр бар болчу. Асрандиев. Ошол айтпадыбы? Мунун баары тең келген, ооба туура биз колдонуп атабыз, бирок биз сизге анын баары тең айта албайбыз, мындай расчеттой албайбыз деп ошентип койгон да. Ошондо мен таң калгам, как это? Толтура акча келип атса, сиз ошону деген жөн эле эсептеп эле бизге ачык эле элге мына мончасы больницага кетти, мунчасын биз жеп алдык, мунчасына үй курдук деп мындай көрсөтүш керек да. Ошонун баарын көрсөтпөгөнү, ошол үй курдубу, урдап алдыбы деп ошентип анан кийин баягы бир кандай шек келтирет. Канча жабык болсо ошончо шек болот. Анан кантип сураш керек? Бул жерде баягы бюджет кабыл алынып атканда, ошол эле парламентке деле барып туруп, негизи депутаттарды баягы депутаттарга талап коюш керек да. Алар сөзсүз ошол министр Минфинди чакырабы, ким ошол акчаларды Кыргызстанга келген акчаны кака кеткени ким чечип атты эле. Ошолор боюнча деген булар деген ачык ошол цифранын баарын көрсөтүш керек. Полностью, аягына чейин. Бизде болсо көбүнчөсү биз деген башкага көңүл буруп коюп атабыз. Бир коррупционерди көрөбүз, бир эмени көрүп коебуз. Негизи система өзү ошондой коррумпированный болуп атканы биз мындай жакшы түшүнбөй атабыз да. Мен эми акыркы суроону бергим келип атат да. Мен ошо эки талапкерден уктум, ошол жаш эки талапкер президенттикке. 55 жаштан өткөндөргө ишенбегиле деген сөздү айтты.
Ошондой эле ошол дүйнөлүк эми анализ бергенден кийин дүйнөлүк баягы ааламдаштырууна келгенден кийин ааламга да көз жүгүртөсүң да. Мисалы Америкада 2 жылдан кийин 80 жашка чыгып турат бүгүнкү Байден. А мындан мурункусу ошол 76 жашында кетти. Башкача айтканда 77 жашында кетти. 77 жыл жаңырды, 77 чыгып кетти. Бул биздин Кыргызстанда эмне болуп жатат? Жаштар болсо бүттү кеткиле деп уже 50ден өткөндөрдү уже түртө баштады. Неге биздин Кыргызстанда эмне болуп жатат? Же биз туш тарапта карабай жатабызбы? Же биз жаштарга ошондой тарбия берген эмеспизби? А чындыгында эле келгенде кыргыз элинин менталитетинде бар 60 жаштагы атаңдын алдап күчүн ал деген. То есть ал кишиде акыл бар, насат бар. Жок дегенде ал кишиде бата бар. А бата деген бул чоң энергия да. Мисалы сиз атаңыздын, апаңыздын батасы менен жүрөсүз. Мен деле атамдын, апамдын батасы менен жүрөм. Хотя мен эне атам жок. Бирок ошолордун батасы менде жашап атат. А мен дагы жакшы бата берип кетишим керек. Эмне болуп атат биздин Кыргызстанда? Бизде ушул кайра эле мен ошо коррупция десем эми тажатты дейт болуш керек, бирок ошондой болуп атат. Бизде мамлекетке келген адамдар, мамлекет бул эмне? Мамлекет деген элге жашоосуна шарт түзүп бериш керек. Бизде кандай болуп калат? Бизге мамлекеттик органга келген адамдар өз кызыкчылыгы менен эле жашап, баягы өзүнүн кызыкчылыгы боюнча эле баягы иштерди аткарып, бир бизнес жасап атышат да. Эми баары андай эмес. Бирок эң негизгилер ошондой болду да, анан биз ошолорду көрүп атпайбызбы? Ошондон анан баягы ишенбестик жаралды. Жумушсуздук. Жаштар барып алып контрактты толтурат, контракт, пенсия, ата-энеси иштеп, эптеп, септеп, балам окусун деп биз ошого көндүрүп, ошондой болуп калган да тарыхта. Анан окутуп, анан ал деген баягы дипломду алып диплом менен барып официант иштейт, 1 жыл иштейт, 2 иштейт, анан кийин айласыз кака кетет, Москвага кетет. Анткени башка тилдерди билбейт. Москвага барат, ал жерде баягы дворник ушундай болуп, биз ошонун баарын тең ошол азыр ошо менен жашап, ошону көрүп, анан кийин ошол эле учурда баягы прокурор байып кетиптир, сот байып кетиптир, тиги президенттин мондай миллиардтары бар экен, бул мондай жыргап атат деп, биз ошонун баарын көргөндө биздин баягы ачуубуз келип атат да. Ачуубуз келет, анткени теңсиздик болуп атат. Теңсиздик, анан кийин акыйкат жок болуп атат да ушул жерде. Анан сен түшүнүп атасың, бир өлкөдө жашап атабыз. Тең билебиз, бир мына энеден төрөлдүк, бирок эмне үчүн бунуку деген ушундай жашоосу тим элечи, жанагы май талкан. А мен ошол учурда ошол жерде жакырчылык, мен иш таппай, айласыз мен барып алып дети миграцияда барып, бир эмелерде жүрүп, тебилип, тепселенип, ошол жерден бир тыйын тагып, эптеп-септеп баламды мектепке окусун деген, ошонун баарын тең биз көрүп алып, бизде ошол ачуу, агрессия, ошол биз ачуубуз келип, агрессия болуп, биз бирибизге ошондой ишенбей калып атабыз. Анан эң негизги баягы билесизби, разделяй и властвуй деген. Эң мындай диктаторлор, ушундай принциби жок, арам ойлогон ушундай адамдар көбүнчөсү бийликке келип алганда, булар деген ошондой элди бөлүш керек. Бизди кана НПОшник деп бөлдү, гейлер деп бөлдү, националист деп бөлдү, хизбут тахрир деп. Бизди аябай көп нерселерге бөлүп койду. Анан биз болсо бөлүнүп алдык. Анткени бизден моулар коррупция биздин акчабызды жеп атат, шарт түзбөй атат десе, бизди карабагыла, тигине тети эң негизги биздин баягы бизге каршы болгон тетиги адам десе эле, анан биз деген деп эле ошол жерди карап эле, анан бири-бирибиз менен тытышып, талашып калып атабыз да. А булар болсо жашап атышат, спокойно, ошондой да. Ошон үчүн биз ушул системаны деген бузушубуз керек. Бул система кантип бузулат? Переворот менен эмес. Жана биз айтып атпайбызбы, эволюция. Бул жерде жаштарга вообще негизи бизде билим берүү системасын оңдошубуз керек. Биз билим берүү системасы бизде аябай формалдуу, эптеп, септеп эле баягы жаштар келет, зачеткаңды бер, 100 жолу келдиң, түшүндүбү, түшүнгөн жокпу, эч кандай кайгысы да жок, кое берет. Акча бердиби, төлөдүбү, зачеткасын берип атат.
билим кандай келди, ал деген билими жок эле чыгып алып, анан кийин багы жумуш таппай атат. Вот ошондой болот да. А бизде негизи биз ошондой баарыбыз тең эле жогорку, сөзсүз жогорку билим албай эле мына азыр ПТУлар, IT компаниялар ачылып атат. Бизнес, кофейня, парикмахер ошондой эмелер бизде да аябай востребованный, гостиничный услуга, туризм. Ошонун баарын өнүктүрсө болот. Ошол жерге жаштар барса, кандай сонун нерселерди жасай алат. Ошону үйрөтүш керек болуп атат да. Ошону билим берүү системасы деген ошону түшүнүп, азыркы талаптар кандай, азыркы эң негизги зарылчылык эмнеде, кантип өнүгүш керек, ошол өлкөнү кантип өнүктүрсө болот, жаштарга азыр кандай билим бериш керек деген ошол бир мындай ой жүгүртүп, ошол системаны оңдош керек болуп атат да. Эгерде биз ошол системаны оңдой алсак, анда ушул жерден билим алгандар билип жүрүп багы башка өлкөлөрдө кайсы жерде дагы иштей алат деген, ошондой жумуш таба алат, өзүнө жакшы мындай жаккан жумуш таба алат деген бир эме шарттарда түзүлөт да, мүмкүнчүлүк да бар болуп калат. А бизде болсо бүт эң башынан баягы советскийден келгенден бери эчтеке реформаланган жок. Ошондой эле калып атат да. Азыр сиз жакшы айтып кеттиңиз, сиз чындыгында эле биз өз кыргыз деген атыбызды унутуп калып эле агымдарга бөлүнүп кеттик. Көп агымдар болуп кетти, эмелердин баары болуп кетти. Кайсы бир жерде көргөзмө болсо кыргызды ушуга үндөп атат дейбиз. Эми андай нерселер кинода деле, фильмде деле болуп атат. Мен жана жылаңач чечинген кыз, европалык кыз жөнүндө айтып атам. Ал жерде негизги логика аял кишинин эркиндиги, демократиялыгы көрсөткөн, ал көргөзмө музейдеги да. Анан дагы бир нерсе, Чыңгыз Айтматовдун ошол Тоо кулаганда деген чыгармасында мен окусам, Тоо кулаганда үмүт өлөт деген жери бар экен. Анан бүгүнкү күндө Жумгалда тоо кулады, үмүт деген бала өлдү деп мен чындыкка чыгарып атам да, муну чындыкка чыгарып атам. Чындыгында эле ушул бүгүнкү күндө ушул тоолорубуз боюнча дагы маселе көп болду. Маселелер көп. Эми кең казабыз деп эле тоолорду улаткан атабыз, кулаткан атабыз, жанагы жетим тоо маселе ушулар боюнча. Анысы кандай мен айтар элем, биздин ошол тоо кулаганда, тоо ураган заманыбыз келбесин, турмушубуз, тагдырыбыз оңолсун, биздики экономикабыз көтөрүлсүн, тилегибиз ак болсун. Кандай болгон учурда дагы баары бир жаман нерсени күрөш жеңет, күрөштөн танбайлы. Сиз күрөшчүсүз, айымсыз, дайыма ошол нерседен жазбаңыз. Келип бергениңизге чоң рахмат. Урматтуу көрөрмандар, угармандар, сиздер менен диван автордук көрсөтүүсү болду. Аны мен Куттумедин Базаркулов алып бардым. Ал эми өзүнүн элине салым кошуп бет кайткан айым Динара Ашрахунова болду. Саламатта калыңыздар. Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз.